Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining qutlu hadisida aytadi: "Innama bu'istu li utammima makarimal axloq." Men adab axloqning eng bir yaxshilarini sizlarga to'liqtab жеткирүү uchun payg'ambar bo'lib jiberildim deydi. Ko'rdingizmi? Payg'ambarning birden bir vazifasının birisi uşul adab axloqning eng bir yaxshilarini tuğ çoqsuna жеткирип, o'zining ümmetini uşul adab axloqdu, imandu insan qiluu ekan maqsadi. Oşol yaxshi bir adab axloqlardan birisi bu başqa birovlarga yaxshilik qiluu, sadaqa qiluu. Hem yaxshilik qilganda, sadaqa qilganda adamlarning darajasi 4 türlü darajada bo'lgan. Adam balası başqa birovga sadaqa berip, yaxshilik qildingiz, yaxshi muomala qildingiz, uşunday qilgan şurada deydi, adam balası uşul 4 darajanın birisinde olur deydi. Özünüz qarab görəsiz, qaysı darajada жүргөнүңүздү özünüzгө özünüz баға берсеңиz болот. Анан qaysı daraja жақшы daraja екенин билип, ошол даражага жетүүгө аракет кылышыбыз керек. Биринчи даражасы, сиз башка бирөөгө жакшылык кыласыз, кайрымдуулук кылышыңыз мүмкүн, белек беришиңиз мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, сизге ал мурда сизге ошондой жакшылык кылган. Сизге ошондой белекти берген. Siz koy maga жақшылық қылды эле, жақшы мамиле қылды эле, мага акча берди эле, же мага белек берди эле, мен дагы жообун кайтарып коеюн деп, ага жооп катары кутулуп коеюн дегендей, ошол себептен жақшылык кылышыңыз мүмкүн. Жанагы азыркы тойлордо ошондой го, тойлордо жана берчүүнү бергенден кийин карап көрөт, паланча ушунча алып келиптир, эртең баласын үйлөгөндө же уулуна той кылганда мен да ушунча берейин деп жазып коебуз. Бұл жооп деп айтылат экен. Бұл жөнөкөй bir иманы алсыз жөнөкөй инсандардын bir жакшылык кылган ушул экен. Сизге бирөө жакшылык кылган себептен сиз ага жооп катары жакшылык кылып коебуз. Бұл биринчи катмардагы бұл мындай жакшылыкты жооп деп билет экенбиз. Экинчи жакшылык кандай болушу мүмкүн десек, экинчи жакшылыкта сизге бирөө жакшылык кылбай, сиз башка бирөөгө жакшылык кылат экенсиз. Siz misal men bul bir tuğanıma kelemin dağın akça berişim mümkün qarızga, же olsa başka bir belek berişim mümkün, же bir жақшы muamele kılışım mümkün, же olsa üyüme konakka çakırışım mümkün. Emne sebepten deseniz, жүрөгümde niyetim uşul turat, erten günü bul taksırdağın maga uşunday muamele kılsın. Men menen жақшы muamelede olsun. Erten günü men qarız berip turayın, erten günü mümkün mende de жоқ bolup kalsa, bul kişiden qarız suraganımda, keçe bergen, men de bereyim dep uyalıp bersin. Жолбоса азыр тойго чакырайын, эртең күнү бул да той кылганда мени чакырсын деген ниет болот. Мындай жакшылыкты эмне дейт? Тижарат дейт. Соодалашуу. Мен сага азыр жакшылык кыламын, эртең күнү сен да мага жакшылык кыласың. Мен сага азыр белек беремин, эртең күнү ажыга барганда, умрага барганда сен да мага белекти алып келип бер деген ичиңизде ой жатат ушундай. Бул нерсени ислам эмне дейт? Тижарат, соодалашуу дейт. Сен чындап ал кишinin өзü үшін берген жоқсың. Чында ал кишinin момун деп берген жоқсың. Чындына Кудайдын пендеси экен, ушуга Алла үчүн жардам берейин деп берген жоқсың. Сен өзүңдүн нафсың үчүн берип атасың дейт. Эртең күнү ушул да мага жардамы тийсин деген максат болуп жатат. Бул дагы авамун нас дейт. Авамун нас жөнөкөй бир инсандардын кылган мамилеси, жакшылыгы ушундай болот дейт. Андан кийин 3-чү даражадагы инсандардын жакшылыгы кандай болот? Бұл бірінші, екіншіден кейінгі, 3-чү даражадағы инсандар башқа бирөөгө жакшылык кылат, жакшы мамиле жасайт, конок кылышы мүмкүн, же карызга акча бериши мүмкүн, же белек бериши мүмкүн, ар кандай жакшылыктарды кылат дейт, бирок эч качан алардан ошол нерсени күтпөйт. Мен мисал бул бир тууганыбызга жардам беремин, конокко чакырышы мүмкүн, акча бериши мүмкүн, же машинамды берип турушу мүмкүн, же башка кылышы мүмкүн. Bir gana maksatım ne? Allah'ın gana razılığı erten gün maga jakşılık kılabı, jakşılık kılbayбы? Anı menen hiçbir oyum da yok. Oylanboyum dagı. Mümkün erten günü maga al nerseni kaytarıp aşı da mümkün, unutup da koyuшу mümkün. Bирок men болгону ошол инсанга жакшылык кыламын, hiçbir maga жакшылыгы тийбесе дагы. Мундайды ийсар деп айтат экенбиз. Шариаттын тилинде ийсар кылып атат. Курбанчылык кылып атат. Ийсар деп айтылат. Бұл дағын 3-чү даражадағы жақшылық қылған инсандардың бір даражасы бұл хас инсандар. Өзгөчө болгон инсандар ушундай
жакшылык кылышат экен. Эч качан башка бирөөнөн күтпөйт. Бир тууганыңыз той кылып жатабы, колуңуздан келген салымыңызды кошосуз. Эртең күнү менин уулум үйлөнгөндө дагы бул да ошончон алып келет деген ой да кетпейт сизде. Жок, мен жардам беришим керек ушул бир тууганыма же кошунама, ушул мусулман бир тууганыма жардам беришим керек Алла үчүн деген гана ниетиңиз болот. Эртең күнү күтпөйсүз ал нерседен. Миннет да кылбайсыз, сизге жакшылык кылбаса дагы. Төртүнчү этаптагы, төртүнчү даражадагы инсандар кандай десе, жанагы өзгөчө инсандардын дагы ичинен өзгөчө ушунчалык Кудайдын ушунчалык сүйгөн пенделер болот дейт. Алар кандайча жакшылык кылат десеңиз, ал инсандар башка бирөөлөр жамандык кылган болсо, ошол жамандыгына жакшылык менен жооп берет дейт. Бул өтө өзгөчө болгон, пайгамбар сүйгөн, Алла Таала сүйгөн, өзгөчөлөрдүн өзгөчөсү болгон адамдар ушундай мамиле кылат дейт. Көрдүңүзбү? Сиз карап көрсөңүз, мен бул бир тууганыбызга же атайын, же катачылыктан бир жамандык кылып койдум. Бирок бул бир тууганыбыз эмне кылат? Ошол мен кылган жамандыкты кайра жакшылык менен жооп берет. Мен бул кишиге жаман мамиле жасап койдум, бирок бул бир тууганыбыз келет дагы мага салам айтып, мени конок кылып, же болбосо бир сапарга чыксам мага келип хадия берип, ушундай мага жакшылык менен, менин жамандыгымды жакшылык менен жооп берген инсандар болот экен. Андай инсандар эң бир жакын, Аллага жакын, пайгамбарыбыздын сүйүктүү үммөтү ошондой инсандар дейт. Ушул 4 даражада болот экенбиз. Билип алышыбыз керек. Эми сиз өзүңүз карап көрүңүз, кайсы даражада адамсыз. Башка бирөөгө берип, ошол жакшылыгыңызды күткөн болсоңуз, же болбосо башка бирөөгө жардам бересиз, эч качан андан жакшылыкты күтпөй Алла үчүн, же болбосо жок, сизге жакшылык кылбаган эле, сизге жамандык кылган инсанга сиз жакшылык менен жооп бересиз. Жанагы таш менен урганга аш менен жооп бер дегендей, жамандыгына жакшылык менен жооп берсеңиз, бул эң бир ыйманыңыз, эң бир таквачылыгыңыз өйдө болгон инсан болот экенбиз. Бирок тилекке каршы, азыр бизде бул 4 мархала, 4 этаптан, 4 даражадан ылдый болгон инсандарыбыз да жок эмес.